азыркы эле учур. Эски доорго барбайлы. Чөнтөгүндөгү акчасы, банктагы ячейкасындагы дүнүйөсү менен таанымал болгон бир бай бөйрөгүнүн өтө катуу ооруп, иштебей аткансы бергендиги себептүү атайын жарыя берип, дарыгерлер аркылуу донор издеди. Анын жарыясы тез эле элге жетти. Күн өткөн сайын ал бай абалы оорлошо берди. Bir gün darıgерлер ага донор табылды, сүйүнө бериңиз деп аны көңүлүн көтөрүштү. Белгиленген убакыт келип, донор менен оорлуу адам жолуккан учурда маңдайында бул оорлуу бай өзүнүн маңдайында жупуну кийинген, келбетинен аябай муктаж, кедей сыпат көрүнүп турган, көзүнөн ылдый жаш агып турган бир аялды көрдү. Кагылайын эжеке, сизби мага донор болчу? Ооба. Көзүңүздөн агып аткан жаш эмне себептен түшүнбөдүм десе, ачыгын айтканда мени жокчулук гана ушул нерсеге түрттү. Жетимдерим бар үйдө. Атасы эрте кеткен. Же үйдөн, же кийимден, же тамактан жокпуз. Акыры сиздин жарыяңызды угуп, балдарымдын кийимин бүтүн кылып, курсагын тойгозуп, аларды аталууларга теңеш үчүн бир бөйрөгүмдү сизге бергенге мажбур болуп келдим деп шолокто ыйлады. Аялдын агып аткан көз жашын ушуга чейин таптакыр көз жаштарды көрбөгөндөй сезип, жүрөгүнөн, күрөө тамырынан өткөрүп, дарыгерлерден суранды. 1-2 күнгө артка жылдыргылачы деп. Алдын ала даярдап койгон акчаны аялдын колуна берип, эч кандай бөйрөгүңүз дагы мага кереги жок, жөн эле момул акча менен үй бүлөңүздү жакшылап тикелеп алың деди. Арадан 2-3 күн өткөндөн кийин дарыгерлер кайрадан оорлуу адамды текшерүүгө өткөндө, алар таң калыштуу бир нерсеге кабылышты. Мурдагы иштебей жаткан бөйрөктөрдүн бүт бардыгы мыкты иштеп калган. Анан сурашты, мунун себеби эмнеде десе, анын себеби кечеги менин маңдайымда отурган жупуну аялдын көзүнөн тамчылаган тамчы көз жаштарды эле деди. Анткени ал аял чындап ыйлаган, эй жараткан, менин бөйрөгүмдү алууга кудурети жетип турса деле, албай тааныбаса деле, таанышындай көрүп мага кайрымдуулук кылган инсандын ден соолугун чың кыл деп дуа кылгандыгы себептүү мен бүгүн момундай болуп атам. Мен да турайын дагы өз үй бүлөм менен ынтымакта жашайын деп айткан. Андыктан кагылайындар. Мына азыр эл муктаж. Эл бет капка муктаж болуп атат. Антисептик деп атайын спирттер кошулган суюктук менен кол жууп, атайын сактануучу каражаттарга муктаж. Эл азыр унга муктаж болуп атат. Дагы бири майга, чайга, этке. Буга чейин деле муктаж болуп келген. Ошол муктаждардын муктаждыгын бүтүрүп келген адамга бул оору жуга бербейт. Ал Алланын мыйзамы. Алланын мыйзамын эч качан Аллах өзү жөнөткөн коронавирус болса тажы ылаң аттап өтө албайт. Алланын мыйзамы ал бекем чеп жана калың дуал.